кыргыз экен деп алдына барып кыргызча сүйлөп атсам болсо. Что? Я вас не понимаю. Мы перевозками На занимаемся. русском можно говорить, пожалуйста? Мне неприятно, прям вот вы стоите здесь, что-то тарахтите на русском. Мы же в России живем, правильно? Мы перевозки. Я еще раз прошу, на русском. В отдел поедем, еще хуже будет. Уважаемые, мы просто Сейчас, перевозками занимаемся. Мы вчера приехали. В течение месяца обратно уезжали. Разрешение на перевозку есть? Есть, да? Эми ошондо силерди эмне кылайын? Эмне кылайын? А? Хором жүргүлө отделениеге кеттик. Надо было жана сказать. Жана, что сказать? Эмне айтыш керек эле? Быстро поехали хором в отделение. Я вас чем-нибудь угощу, чаем, там, пловом. Пошли. Все? Пили? Ну ладно, хорошо тогда. Сенин паспортуңду бербейм, сенин паспортуң меники. А что вы сразу так не сказали? Я просто внедряюсь, понимаете, внедряюсь. Я лет 10 работаю уже. Конечно. Кандай ойлойсуз, ошол эле мисалы акча чачып анан метродон секире калгандар бизге бир мындай терс реакция кылып аткан жокпу? Көп жазышат. Жигитиң барбы өзүң негизи? Мындай кыргызча кухнядан тамак жасай аласыңарбы? Мисалы кыргыздардын ашканасынан балким 5 бармак. Менде кыргызский дух бар да, ошон үчүн баарын эле жазай берет. Даятанбайбыз. Программа менен келип атабыз. Качтыңарбы? Иә. Атайын, таанышалы деп келетесиздерби? Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Салам, Автор ТВ каналы. Биз бүгүн Москва шаарындабыз. Сиздерге убада бергендей эле биз ошол Москвадагы блогерлерди. Девушка. Кандайсың дейт? Сынмаймынбы? Мен да тартылып коеюнчу. Эмне кылып тартабыз? Биз блогерлер жөнүндө тартып жүрөбүз да? Мен да блогермин да. Блогер. Бирок кичинекей блогер. Тете жакка барып жүр. Отуруп сүйлөшөлү, Кеткен, отуруп сүйлөшөбүз. Салам алейкум, жигиттер. Кандайсыңар? Менин атым Уиза болот. Мен вообще пушка гонка пранкермин просто. Менде зым, ляля, уф просто видеолор чыгат да. Ошон үчүн эринбестен подпискадан мага ташап кой. Мен жүрөгүмдү жылытып койчу, жигер. Сиздерге сөз берип кеткендей эле биз ушул Москва шаарындагы Кыргызстандын жаштарын тартып жүрөбүз. Тактап айтканда биз ушул жакта өзүнчө контент жаратып, биз социалдык тармакты аябай кызыткан блогерлер тууралуу сөз кылабыз. Алардын бири биз мына биринчи жолу жаңы эле көрүштүк, жакшылап да тааныша элекпиз. Луиза, салам. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Давай заново начнем. Жок, ушундай кете берсин. Мен силерди көргөндө мындай эме болду да. Москвага келип, анан кийин кимдер бар десем, силердин аккаунтуңарды жөнөттү да Инстаграмдан. Анан ал жакта кыргызча суудай таптаза сүйлөйт экенсиз. Диалекти мененчи. Кайдан үйрөнгөнсүз, кайдан төрөлгөнсүз, кайдан болосуз? Кененирээк айтып бересиз өзүңүз жөнүндө? Кыргызстандан болом, Жалал Абадта төрөлгөм. Анан кыргызча андай деле прям тунук сүйлөй албайм, бирок аракет кылам. Көрүп кыргызча сүйлөгөнгө тоже аракет кылам. Ошондо кээде кыргызча сөздөр жок болуп калат, ошондо орусчага өтүп кетем, орусчасы жок болуп калса, кыргызчага өтүп кетем, ошондо написать сүйлөйм. Канча убакыттан бери Москвадасыңар? 2009-жылы келгем. Бул жакта окугансыңар, Силердин дагы социал тармактарыңарды мына Инстаграмдан көрсөм, көбүнчө ушул полициянын формасын кийип алып, анан мындай мигранттарга көрүп, мындай тамаша кылат экенсиңер да, мындай кандай реакция болот алардан, мындай жакшы, жаман айткандар болобу? Эч ким деле жаман айтпайт, жаман эч ким сүйлөйт. Мен негизи видео тартылгандан кийин, тартылып бүткөндөн кийин барып айтам, бул пранк, розыгрыш, силердин видеоңорду, силердин
катышканыңарды чыгарсам болобу инстаграмга деп анан уруксатын алып только потом чыгарам да инстаграмга. Поэтому жаман сөз деле уга элекмин еще. Качан баштадыңар эле бул кесипте? Так. Где-то октябрда так баштадым видеолорду. Ошол бойдон до сих пор снимаю. Кыргызстандын ошондо кайсыл жеринен болосуңар? Жалал Абадта төрөлгөм. Бирок точно айта албайм, потому что кичине кезимде эле Бишкекке көчүп кеткенбиз. Вот. Анан Бишкектен кийин Москвага келдим. Так осталась здесь. Кантип кыргызча сүйлөп үйрөнүп калдыңар? Бул очень длинная история, узун окуя да. Мен мамам кыргыз, анан атам орус. Ошол себеп кыргызча билем. Потому что мамам менен кыргызча сүйлөшөбүз кээде. Но биздин үй бүлөдө көбүнчө орусча сүйлөйт, потому что баарыбыз эмебиз да, аралашып кеткенбиз. Чисто кыргыз жок биздин бүлөдө. Мындай кандай өзүңөргө мындай суроо беребиз да биз мисалы кыргызча ушинтип сүйлөгөндөргө орусча ойлоносуңбу же кыргызча ойлоносуңбу депчи? Мен кыргызча санайм. Санайсың? Эсеп келгенде, мисалы үчүн бир нерсени эсептеп атканда, сүйлөөбүздөнчү 1, 2, 3, 4, 5 деп анан ойлонгондо орусча ойлоном. Негизи, наверное, кыргызская кровь, да, счет эсептичи, акчаны 1, 2, 3 деп эсептеп. Бул жакта мындай силердин контентиңерди көрсөк, бардыгы эле мындай жыргап эле мындай видео тартып жүргөнгөндөй сезилет экен да, башка дагы кошумча балким окуйсуңар же иштейсиңер? Жок, менин жумушум бар, менде таксопарк, кичинекей таксопаркым бар, ошону өнүктүрүп жүрөм. Блогерлик бул менин просто эле хоббим. Бул жактан акча деле таппайм, мисалы үчүн менде реклама дегенде көп деле акча сурабайм да. Негизи бул менин профессиям эмес, бул менин ишим эмес, блогерликчи. Бул просто менин удовольствием үчүн эле. Мне нравится это делать, жагат да видеолорду. А так основная работа ошо таксопарк, анан кичине там биздин мекендештерибизге жардам беребиз там. Подготовка документов кылып, там помогаем, куда идти, как направить, вот это вот все в процессе, да. Документы проверяете, предоставьте ваше удостоверение деп. И только потом давать документы. Без оснований никому никогда не давайте документы. До последнего. Была подставной актер Орда менен ушинтип. Документы предоставьте на проверку. Все оптом. Я же сказала, нет. Жандай көчөдөн чыга калгандан кийин видео тартасыңар го? Мындай эми блогер болуу же болбосо камеранын алдында эле сүйлөп мындай ар кимдин эле колунан келе бербейт да. Кантип духуңар жетет ошого же атайын даярданасыңарбы, командаң барбы? Менде кыргызский дух бар да, ошончо баарын эле жазай берет. Даярданбайбыз, бул баары импровизация болот. Даярданып келгенде, мисалы үчүн да, сценарий менен келгенде ничего не получается, вообще тарта албайсыз, бирдей видео. А монтип импровизация болгондо уже там живая эмоция, живые ощущения болот да. Импровизация. Мындай бардыгы эле орусча айтканда спонтанно чыгып кетет да. Ооба. Москвада өзүңүз жана айттыңыз да, аябай возможностьтордун шаары депчи. Башка орус блогерлери менен да бир чоң бир проекттер ишке ашыруу же болбосо ошол жактан бир сунуштар түшкөнбү? Жок, андай сунуштар пока что жок, бирок в планах ближайшие полгода, 6 айдын ичинде орустардын аудиториясына чыкканга аракет кылабыз. Өзүңүздүн тарткан пранкыңызда эң кызыктуу сизге жакканы? Эң кызыктуу менимче могу полицейский форма менен видео. Кайра элестеп алып көрөтөм. Өзүмө деле жагат, анан стоматология. Стоматологияда мен бөлөкчө мындай чувство испытала, так скажем, да.
адреналин сыяктуу. Еще бир видео бар, таксисттин машинасын угон кылган. Ошол жакта да өлө адреналин, прям канымда адреналинде өзгөчө эле мындай ощущениялер болот экен. А ушул жерде туруп эле сиз мындай бир эмени кылып коё алат экенсиз да, мындай мындай спонтанно эле бир пранк жасап коё алат экенсиз да. Ооба, жасап деле кое беребиз. Мисалы мына бул жакта кыргыз эжелер отурат. Кыргыз эже эмес го, булар буряттар. Буряттар, Кээдечи. Кыргыз балдар отурат эки жерде. Кээде айтып бериңиз. Кээде. Кыргыз экен деп алдына барып кыргызча сүйлөп атсам болсо, что я вас не понимаю дейт. Кыргызсыңарбы десем болсо, нет, мы буряты дейт. Ошондо мага пранк болот да эле облом. Өзүңөргө. Облом болот. Ал жакта мисалы үчүн бирөө жатат. Мисалы мына тети жерде кыргыздар турат. Комуштор деле тартып койдуңуз. Давай тартып көрөлү. Жок, болбойт экен ал. Мен коркуп атам, билбейм. Кеттим мен. Булар таанытпы мени? А буларчы? Кандайсыңар? Ден соолук баары сонунбу? Биз программа менен келип атабыз. Качтыңарбы? Иә. Атайын, таанышалы деп келесиздерби? Кандайсыңар? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Танып калганда качып кетишет, ушинтип. Кел бул жакка. Болуп эле. Таанысыңарбы? Ким бул? Луиза беле? Луиза. Ушундай экен достор. До сих пор программада атын билбейсиңерби? Луиза деп атат. Интервью алып атпайсыңарбы? Мына булар билбейт экен, мен айттым. Силер билбейт экенсиңер. Они сказали, Луиза деп калдыңар. Уже 1 сааттан бери отурабыз, интервью алыпчы, менин атын билбейт экенмин. Машинайдан билесиңер? Таксопарк паркке деп Луиза. Рахмат жигиттер. Мага тап койлар. Чоң рахмат. Жакшы. Кандай мондай нерселерди ишке ашырсам дейсиз, мындай чоң мындай жандай машиналарды, унааларды ойнотуп же болбосо бир чет өлкөдөн бир видеолор тартып ушундай контент жаратышатсызбы? Машиналарды ойноткону пока что мүмкүнчүлүк жок, бирок планов көп нерсе кылабыз. Гиф ойнотуп дейсиңерби? Гиф деп коет, Гиф дейишет. Мисалы үчүн мен азыр гиф ойнотуп атам. Ойнотуп баштайм. Ошол гифтен калган чогулган акчаны бир кызга беребиз, муктаж болуп аткан. Бул деле кайрымдуулук, благотворительный эмес турбайбы? Мен кайрылдым, ошо муктаж болуп атат, акча керек болуп атат дегенде аз эле сумма чогулттук да, анан гиф ойнотуп көрөлү деп чечтим. Анан азырынча 80 спонсор болуп калды. Подаркалардан тышкары ошол калган акчаны беребиз да. Кел, жакыныраак кел, азыр дагы бир пайдалуу маалымат бар. Луиза өзүнүн баракчасында гиф ойнотот экен. Бул деген кайрымдуулук иш, Ошон үчүн аудиториясын көбөйтөм дегендер жазылыш керек. Катталыш керек, анан демөрчү болуш керек экен достор. Ошол нерсени унутпагыла. Кайрымдуулук иштери менен далеки болот экенсиңер, Ошону көп көрүп калдым. Көп кайрылышабы? Көп кайрылышат, бирок бардыгына жардам берген менде мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок, ооба. Анан мындай тяжелый историялар болсо, кыйын окуялар, мисалы үчүн реально муктаж болуп калса, анда барып болушунча жардам берген аракет кылабыз. Мындай кыргызча каным бар деп атпайсыңар? Биз кыргыздар мындай көбүнчө мындай тек жайды сураганды, анан бирөөнүн акчасын санаганды жакшы көрөбүз да. Анан кийин канча бир туугансың, ата-энең кийин кандай профессиясы бар алар? Алар да бул жактабы? Мен өзүм жалгызмын. Жалгыз. Жалгыз, мамам деле жалгыз, так скажем, атам жок, чоңоюп өскөн. Ошо. Луиза, кел мындай кичине бир аз көйгөйлүү маселелерди сүйлөшөлү. Көбүнчө биздин кыргызстандыктар Москвага келгенде өзүнүн эле мындай орусча айтканда мындай мигранттык обязанностин билбей, мындай
анан ушул этика ар бир көчөдө жүргөндө эмесин билбейм мындай көп мындай биздин Кыргызстандын бир репутациясын түшүрүп коет деп айтышат да биздин жаштарды. Сиз эми баягы көп элдер менен аралашып жүргөн катары пикириңиз кандай, оюңуз? Менин оюмча эчкимди уят кылбай эле, просто эми мисалы үчүн бул жакта жумуш деп эле жүрө берген болбойт да. Иногда бир жака чыгып ойношуп келишет, там отуруп келет. Мунун баарын деле түшүнүп койсо болот, анан монтип осуждать кылып, там уят кылып атат, тинтип атат. Баарыбыз жашпыз да эми. Жаш кезинде биздин ата-энелер деле ушундай немелерден өткөн. Ар жактарга барып ойноп келип, күлүп жайнап дейм. Күлүп жайнап. Ошентишкен. Мен баарын эле түшүнөм, осуждать кылбайм бул эмеге жаман деп прямчы, но бирок биринчи учурда надо өзүнүн правасын билиш керек киши. Анан Москвага келгенде деле бир аз өзүнүн ушул бул жактын закону менен жүрүш керек да. Документтерин тактап, законду нарушать этпей, чтобы там черный список, морный списоктарга кирип калбаш керек. Анан ошо закон надо соблюдать. Сиздин оюңузча? Да, ошол жактан чыкпаса, закон чек арасына дейт. Четине чыкпаса, баары эле жакшы болот. Сиздин оюңузча биздин кыргыз жаштарына эмне жетишпейт? Жалпылап айтканда. Возможность жетишпейт. Мисалы? Мисалы, бизде экономика азыр мисалы үчүн көтөрүлүп кетип атат, эми Кудайга шүгүр, бирок ошол экономика жактан жаман да. Если биздин мамлекетте биздин чоң кишилер, биздин өйдө отургандар возможность бергенинде, мүмкүнчүлүк бергенинде, ал жака келип кыйналып жүрбөйт эле эч кимчи. Ошон үчүн менин оюмча возможность жетпейт жаштарга, анан башка чет өлкөгө кетип, ошол жакта өнүгүп өсүп кетип, анан культура теряется, сама культура теряется кыргызская. Ошо. Өзүңүздү Москвадан мындай өзүңүздүн үйүңүздө жүргөнү сезесизби же Кыргызстанданбы? Мен көнүп калдым Москвагачы, бирок мына азыр 26-ларында Бишкекке кетип атам. 5 жыл үйгө бара элекмин. Эле толкунданып атам да. Волнение такое есть. 5 жылдан бери барбай жүрүп, всё равно сагынасың да өзүңдүн жериңди. Какая бы у тебя страна ни была, там какие бы люди не были, ты всё равно скучаешь по своей земле. Мындай көп бул жака келесиз да? Бул жакта 5 жылдан бери жүргөн экенсиз. Кыргызстанга 5 жылдан бери бара элексиз. Москвада биротоло калып калуу оюңузда барбы? Мен баягы эле темага кайра барайын, экономика боюнча. Если биздин мамлекетте ошо мүмкүнчүлүк берсе жаштарга, почему бы нет? Баары эле кетип калат бул жактан, эч ким чыдап ушул жактын закондору менен жашап жүргүсү келбейт, поэтому мен деле кетем. Рано или поздно баарыбыз всё равно на свою родину возвращаемся. Биздин кыргыз жаштарынын өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуз? Өзгөчөлүгү, как понять, ушунусун түшүнбөйм. Мисалы мындай го, ар бир мындай мамлекеттин мындай өзүнүн бир кандай айтканда мындай бир мындай өзгөчөлүгү болот да. Мисалы ошол эле орустарды биз мындай эч ким менен иши болбогон, биз өзүнчө ушундай жүрө беришет да. Биз кыргыздарды мындай тиги эмне дейт, бул эмне дейт деп көбүнчө ушундайбыз го. Сиз мисалы кыргыздар менен мындай бөлүп караганда, мисалы эмне өзгөчөлүктөр бар бизде? Балким бир нерсеге возможность көбүрөөк, бир нерсеге бат көрүнүп кетебизби же бир нерсени такыр кыла албайбызбы же мындай ошол этика жагынан кандайбыз, ушун байкаган нерсеңиз барбы мындай басым жасап айта турган? Ооба, бар. Бир нерсени байкагам, биздикилер
катуу чаңырып сүйлөйт. Эмоционально. Вот бир нерсени түшүндүрүп атканда мисалы үчүн эле берилип кетет да, монун баары эмоцияларын сезген немелер. Эмоция эмне дейт? Эмоция? Эмоция? Билбей турбайсыңар эле. Эмоцияны кыргызча эмоция да. Эмоция эмес. Эмне анан? Башкача болот. Билбейм. В общем, ошол Ойлонуп көрүш керек экен. эмоцияны берилип сүйлөйсүз да, прям надо передать бардык сезимдериңди жеткиришиң керек кишиге. Ошон үчүн чаңырып сүйлөйсүз го дейт. Катуу. Жакшы. Мындай кыргызча кухнядан тамак жасай аласыңарбы? Мисалы, кыргыздардын ашканасынан балким беш бармак, этти жакшы көрүшүңөр керек, э? Эми баары каның карап турбай. Эт жебейм мен. Эттен бул жактын этине монда болуп кеткен. Бул жакта доступный эт эми курица, тоок, анан говядиналардын таамы деле жок, анан эт особо жебейбиз биз. Тамактар боюнча плов жасашты билем. Бирок пловум кашага окшош болот. Но мен аракет кылам, чтобы до конца все-таки довести плов кылганычы. Но пока что не получилось. Сиз ошон элдерди пранкка салып жүрүп көбүнчө эсиңизде калган эмне болду? Эсимде эмоциялары, опять же, удивление людей. Они же удивляются. Сен кыргызча билесиңби? Мээде каяктан болосуң? Сразу эле биринчи суроо, кыргызча билесиңби? Каяктан болосуң дейишет. Ошолор эсте калат. Социалдык Стараюсь не запоминать. Социалдык тармактардан жазган жигиттер көппү? Бар эле жазат, по-моему. 70 канча азыр? 76 болуп калды. 76 миң күнүгө сообщение келет, 10-15 где-то вот так. Тааныша албайлыбы, э? Тааныша албайлуу деген деле бар, башканысы деле бар. Деле көп жазышат. Жигитиң барбы өзүң негизи? Күйөөм бар. Күйөөң бар, э? Канча болуп турмуш курганың? 6 ай болуп калды. 6 ай. Орус, кыргызбы? Кыргыз. Кыргызга турмушка чыккансыңар, э? Кыргыздын салтын менен. Жакшы экен. Мне пока что только предстоит узнать салт, малт дегендеринчи. Пока билбейм. Билиш керек эми, э? Жакшы экен. Биздин ошол Москвада жүргөн мекендештерге сиздин кайрылууңуз балким бизге бир нерсе жетишпейт, же болбосо балким сиздин өзүңүздүн айта турган сөздөр бар. Эркин микрофон сизге. Айта турган сөздөр бар. Бул жакта мен мекендештериме, жердештериме эч нерседен коркпогула. Бул Москва мүмкүнчүлүктөр көп бул жакта, Россиянын өзүндөчү. Анан эсе аракет кылсаңар, бутуңарга туруп кетесиңер. Акча өз жагынан деле жакшы болот. Ошо биринчиден коркпош керек да, надо рисковать, надо делать, вот стараться, все будет хорошо. Жакшы. Достор, Луизанын Москвада таксопаркы бар экен, бизден бекер жарнама анда. Эмне деп аталат? Кайсыл жакта? Таксопарктын аты Самурай. Бизде подключение 2,5 поезда бар. Таксопарк акча боюнча вывод самостоятельное приложение менен бесплатный. Процент албайт выводка. Силер мындай жандай полициянын кийимин кийип алып анан кийин ар кимди тамашага саласыңарбы? Анан антип эле койбойсуңбу деп ушундай хейтерлер мындай пайда болуп, терскери жазгандар барбы? Бардык видеомдо эле тескери жазгандар бар. Бул жакта как? Мисалы үчүн видео киргенде биринчи киши эси жаман жазса болду, кете берет да, ошону кайталап тууралап эле жазыша берет, жаман деп. Эси биринчи комментарий жакшы болсо, анда всё, молодец да. Молодец дейишет. Мен ага көңүлдү эле бурбайм уже, потому что көп кишилер жазат, иммунитет болуп калган да.
Луиза, биздин азыркы негизги темабыз, биз тартып жүргөн тема азыр ушундай болуп атат да. Социалдык тармактардан биз кимдир бирөөнү туурайбыз баардыгыбыз, мисалы айрыкча жаштар. Анан биздин азыр Кыргыз Москвада жүргөн айрым ушу мен блогермин дегендер дагы бир кайсыл бир баягы торговый центрге баран акча чачып, анан кийин аны бир федералдык каналдардан көргөзүп, бир ушундай айрымдар бул жаман нерсе дегенди кылып атат да. Сиздин ушундай нерсеге реакцияңыз кандай? Мындай сиз тарткан видеолор аркылуу коомчулукка бир жакшы нерсе кылып атам деп ойлойсузбу? Мен оюмча, как сказать, жакшы нерсе кылып атам деп айта албайм. Себеп если шариатты алса, бул жакта Инстаграмда деле отуруштун кереги жок да. Бирок бул менин хоббим, мага жагат видео тарткан. Анан менин плюсум видеону тартканында барып айтам, бул пранк, силер чыгарса болобу, уруксат бересиңерби деп, только потом чыгарам да. Анан акча чачып, сяк бияк метронун ичине түшүп, там секире калып, секире калып андай видеолорду эч качан тарткайм, Кудай сактасын. Потому что бул жактын законун нарушать кылгым келбейт. Формада деле, мисалы үчүн, форма кийип чыкканым себеп бул показательное видео биздин мекендештерибизге, чтобы документтерин порядокко алып жүрүп, анан кийин өздөрүнүн правасын билип, биз мисалы үчүн бул жакта полиция достаточно жестко контролирует, да, документ караганда делечи, анан көпчүлүгү правасын билбей эле, там паспортун дагы берип коет, болгон акчасын дагы берип коет, коркупчу. Ошон үчүн тартылган болчу видео полицейский форма менен. А так это противозаконно полицейский форма менен чыгып видеолор тартып жүргөн ал. Кылса болбойт да негизи. Кандай ойлойсуз? Ошол эле мисалы акча чачып, анан метродон секире калгандар бир бизге бир мындай терс реакция кылып аткан жокпу? Же ошол блогерствонун мындай кандай нормативтерине туура келеби? Туура келбейт. Потому что нарушение закона, бул массовый скопление людей болуп атпайбы, тем более башка жактардан келген кишилердичи, допустим, полиция эме деп ойлоп калышы мүмкүн, бомба или что-то еще, весь торговый центр нужно будет эвакуировать. Поэтому мен каршымын мындай роликтерди тартканына, вообще никому не советую такое делать. Сиздин анда мындай жеке оюңузча ошол эле блогер деген өзү кандай болуш керек? Анан аларга да бир мындай кайрылууңуз барбы? Мындай акыры бир коомчулукка жакшы нерселерди алып келген, же жөн гана мындай көңүл адамдардын көңүлүн көтөрө турган контент болуш керекпи, же ар ким өзү каалаган нерсени кыла берсе болобу? Мен эч нерсе деп айта албайм, башка блогерлердин по другим блогерам ничего не могу сказать, орусчага өтүп кетеличи плавно. Вот, потому что ар ким өз билгенин кылат эми. Я же никто, чтобы им сказать, там, сен мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп. Өзү билип, өзү кылат, аны мы не можем контролировать никак. Просто в моем понимании, вот лично я преследую цель, чтобы вот в дальнейшем мой блог развивался, и я могла помогать другим людям. Не становиться блогерами, а именно которым нужна помощь, да, которые будут обращаться. Так как я одна, у меня нет этой возможности. Но если у меня будет огромная куча людей, с этими людьми мы можем вместе взять и людям другим помогать. Вот это единственная цель, которую я преследую в блогерстве. Я не могу сказать, что я зарабатываю на блогерстве деньги. Этого нет. Вот со мной человек, да, продюсер, так скажем, да, он может подтвердить, что мы не зарабатываем на рекламе деньги. Основная цель – это вот набрать подписчиков и далее уже организовывать разные фонды помощи людям, даже тем, которые находятся тут, в Москве, которые находятся в Кыргызстане, неважно. Вот, допустим, мы с людьми собрали, когда
с Баткеном была история, да? Ооба. Баткен, наверное, Таджикистан, по-моему. Вот. Мы собрали 30 тысяч рублей и отправили туда, в этот фонд. Далее мы собирали уже беременной девушке, которая здесь находится. Ее муж бросил, она родила недавно. 40 тысяч собрали, даже почти 50. Кровати, мровати, все это вместе люди сделали. Вот это единственная цель, которую я преследую. А что касается других блогеров, которые хотят зарабатывать на рекламах и на всем остальном, Хайп үчүн баарын кылып аткандарга эмне дейсиңер ошо? я им пожелаю всего лишь удачи. И нельзя забывать о том, что жизнь это бумеранг, и все рано или поздно может вернуться. Мы все богатство, которое нажили здесь, не заберем на тот свет. Биз болсо сага чоң ыраазычылык билдиребиз. Силердин айткан ошол сөзүңөр дагы биздин бир жаштарга дем күч болот, же болбосо ошол Москвага келип жаңы иштейм деп аткандарга дагы бир пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңизге сизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Москвага чейин келипсиңер, менден интервью алам деп. Сүйүнүп атасыңар да кой. Ой, таких как вы много деп коюн да дейли. Так что силер биринчи эмессиңер да кой. Вы вторые. Да? Да, у меня спутник. Хотя бы экинчи болсо да жакшы эле. Үчтүккө кирсек жакшы эле экен. Достор, биздин ошол берүүнүн алдында силерде өзүңөрдүн оюңарды бөлүшсөңөр болот. Анан дагы Луизанын дагы инстаграмын белгилеп коебуз. Аябай жакшы нерселер кылат экен. Жазылгыла, катталгыла, ой пикир бөлүшкүлө. Көрүшкөнчө. Чап. Кыргызстанга жакында барам. 26-ларында июлдун. Аэропорттон күткүлө деп. Жок, аэропорттон күтпөгүлө, пожалуйста. Үйгө жетпейм анда вообще эле конок болуп кетем. Коноксуп турбайсың анда,